Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sümme amma ba'd. Assalamu alaikum. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, hurmatlı cemaat, hurmatlı halayık jurt. Allah Taalam şol aylardan sultanı bolgon, berekeli Ramazan ayı bolgon, Kur'an düşürülgen ayı bolgon, oşol aydın içinde 1000 aydan jakşı bolgon, kadır tünü bolgon, Ramazan ayımızda kılgan ibadatlarımızdı, okugan taravih namazlarımızdı, okugan Kur'anlarımızdı, aytkan zikirlerimizni, kılgan jakşılıklarımızды Allah Taalam barыбыздан kemçildiksiz kabul kılgan bolsun. Antkeni bul orozo ayı musulmandardın 5 farzı bolsa İslam dilindeki musulmanlar üçün oşonun bürüsü boldu. Mındayça aytkanda biz oşol 5 türküktün bürüsünü özümüz üçün toluqtadık. Oşul aylarda uşunday bir jüröktörübüz jumşap, jakşılık kılsam eken, soğuktu amallarda atkarsam eken dep bardığımız bir-birimiz bilen jaşırıp ne kıldık? Jarışıp hareket kıldık. Bol meçitte hatım bolup atat eken dep uyaka bardık, arkı meçitte hatım bolup atat dep ayaka bardık. Hayırlerde bir jakşılık kılış kerek bola turgan bolsa oşo жерlerге barıp özümüzdүн салымдарыбызды коштук. Ушундай жакшы эзгүү амалдарыбызды Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Мынеке ошол вакыт дагы өттү, кетти, бүттү. Болду эми. Бүгүн мынеке ошол Рамазан айында кылган амалдарыбызды биз не кылып атабыз? Allah'ım kabul kılgan bolsa eken dep bugün ayıktap, mayramdap kelip oturabız. Bul mayram biz üçün, jalpı musulmanlar üçün çoğ bir şattık, kuvanıç. Oşoğa hurmattуу jamaat, бүгүnkү күнүбүздү biz ушундай деңгээлде өткөрөйлүк, bir eç kimge kek saktabastan, eç kim bilen bir arazdaşbastan, bardığını keçirip, şunday bir, mındayça aytkanda жаңыдан bir мамиле куруп аткан сыяктуу болойлук. Айрыкча азыркы учурда шундай абал болуп калды. Ата-эне менен баланын, ата-эне менен болгон уул кыздардын ортосундагы мамиле өтө начарлап барган сайын ата-энеге болгон урмат, сый, ата-энеге болгон жакшылык, ошо нерселер арабызда не болуп кетип атат, азайып баратат. Карап көрө турган болсок, мына өзүбүз кээ бирөөлөрүбүз чоң ата болдук, неберелүү болдук, кээ бирөөлөрүбүз эми ата болобуз, кээ бирөөлөрүбүздүн ата-энебиз бар, кээ бирөөлөрүбүздүн ата-энебиз өтүп кеткен. Ошондой болуп атат. Бул менин бүгүнкү ушул айт майрамындагы айта турган максатым, баяным ата-эне менен баланын ортосундагы карым-катнаш, мамиле кандай болуш керек? Ушундай bir улуг майрамда турабыз. Ата-энеге болгон балдардын кылган жакшылыгы. Мен ата-энеме кандай жакшылык кылдым деген сурооду ар бирибиз өзүбүзгө узатсак. Эмне кылдым деп. Мынеке азыр отурабызбы? Мен баян кылып атамбы? Сиздер өзүңүзгө ушул сурооду берип көрүңүздөр. Рамазан içinde kança жолу ата-энем менен мен байланыштым. Мүмкүн кээ бирөөлөр ата-энеси менен чогуу жашар, мүмкүн кээ бирөөлөр ата-энеси башка жактадыр. Кээ бирөөлөр ата-энеси өтүп кеткендир. Бирок ошол ата-энеси өтүп кеткендердин арман ичинде. Арман ичинде өзү отуруп алып, кээ бир учурда ойлонот. Баягыдай келишпей калган учурлардагы кылган каталарын мойнуна алып армандайт. Бұл бардық инсандың, бардық иманы бар инсандың içindегі бір сыздаған орусу.
Өзүңүз ошол нерсени сезип атасызбы? Демек, ошол нерсени балдарга үйрөтүш керек болду. Азыркы учурда биз ушу байлык, дүйнө, карьера деп отуруп, ата-энеге өтө бир ихсан кылыштыкты, жакшылык кылыштыкты унутуп калдык. Мындайча айтканда, башка жумуштар менен алектенип калып атабыз. Ойлоп карасак, мынакей ата-энеси барлар ата-энесине байланышып туруш үчүн единсе салып кое алдыбы? Мүмкүн арада бардыр салып коюп аткандар. Көпчүлүк бөлүгүбүз салбайбыз да. Өзүбүз билип, бирдекенди мына бүгүн айт майрамы болуп атат экен, жакшылап чалып куттуктап, эгер чогуу жашасак, айттатып, көңүлүнү көтөрө турган күн болуп атат. Себеби биз өтө көп өзүбүз менен өзүбүз алектенип калдык да. Андан тышкары бул ата-энеге болгон жакшылык кылыш эмес. Балким азыркы учурда ата-энени урушуп, кагып, жилкип, капа кылган учурлар дагы өтө көбөйүп кетти азыркы учурдачы. Болбогон нерселер үчүнчү. Ошон үчүн, урматтуу жамаат, бүгүнкү баяныбыз ушул ата-энебизге биз кандай жакшылык кылсак деп ойлонойлук. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля iyyahu ва бил валидайни ихсана." Раббың деп бизге айтып атат. Пайгамбарыбызга хитап болду. Пайгамбарыбызга айтылган нерсе бардык үммөтүнө тиешелүү. Раббың өкүм берди, Алланын өзүгө гана ибадат кылышыңарга жана ата-энеңерге ихсана, жакшылык кылыштыкка өкүм берди. Бул жерде биздин шариятыбызда балага эч качан ата-энеге балаңа жакшылык кыл, ихсан кыл деген жери жок. Көп айтылган эмес андай нерсечи. Себеби ата-эненин табиятында, жаратылышында баласыга болгон мээри, баласыга болгон ырайымы бар. Ал тубаса жаратылышында бар. Баласы майып болуп калсын, баласы ооруп жатып калсын, баласы акылы жок болсун, аны таштап кое албайт ата-энечи. Бирок шариятыбызда балага өтө көп айтылган, ата-энеңе жакшылык кылгын деп. Бул жерде дагы Аллах Таала "Ва бил валидайни ихсана" деп ата-энеңе жакшылык кыл деп атат. Ихсан сөзүнү келтирип атат. Ата-энеңе мамиле кыл деген жок, жакшы мамиле дебеди. Анткени мамиле бул сага жакшы мамиле кылса, инсандын табияты дагы бар нерсе да. Сага бирөө жакшы кылат, жакшы мамиле кылса, сен дагы ошого жакшы мамиле кыласың да. Бул жерде ата-энең сага жакшы мамиле кылабы, жакшы мамиле кылбайбы, ата-энең хонекпи, сулуубу, кандай болбосун сен ата-энеңди карашың керек, ата-энеңе жакшылык кылышың керек. Ошол себептен айтылып атат. Урматтуу жамаат, мынакей карап көрсөк, ата-энелерини карылар үйүнө алып барып койгон учурлар дагы көбөйдү. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Эми сенин алдыңда экөө карылык жашыга жетип калган болсо, же бирөөсү карылык жашына жетип калган болсо, сен ал экөөнү уф деп айтпаган деп Кураныбыз айтып атат. Уф, сүйлөй берет экенсиз да дейбиз го. Уф, тажатып берип атасыз деген сөздөрдү биз эмне кылабыз, айтып беребиз. Биздин шариятыбызда ошол оозубуздан эки тамгадан куралып аткан сөздү айтканга тыюу салып атат Аллах Таала. Вала тaqul lahuma uffin. Уф деп. Бардыгыбыздын эле араб болобу, башка болобу, уф деген окшош чыгат экен да. Оозунчу. Ошентип айтпагыла. Вaqul lahuma qawlan karima. Ал экөөнү жакшы көңүлүнү көтөрө турган сөздөрдү айткыла деп Аллах Таала бизди шариятыбызда буйруп атат. Урматтуу жамаат, бул жерде ушул ооздон кылыш болуп чыгып аткан уф сөзүнү айтыштыктан шариятыбыз кайтарып атабы? Демек, андан жогорку түртмөлөш, уруш, сөгүш, кыйкырыш бул өтө чоң күнөө болот.
өтө чоң күнөө болот. Ошон үчүн урматтуу жамаат, биз дагы ата-эне болобуз. Келечекте ата-эне боло электер, келечекте ата-эне болот. Ошон үчүн өзүбүздүн тилде балам балалуу болгондо билесиң дегени дагы ушул да. Азыр мүмкүн өзүбүзчө билбей аткан болушубуз мүмкүн, өзүбүзчө акылдуу болуп аткан болушубуз мүмкүн, өзүбүзчө көп нерседе маалыматыбыз бар болуп аткан болушу мүмкүн да. Бирок ата-эне, ушундай ата-эне, мисалы сен төрөлгөнүңдө энен жиркенбестен карады, эмизди, боюнда көтөрдү, ушунчалык бир кыйынчылыктарды көтөрдү да. Өзүдөгү бар нерсени сага ыролоду да. Байкайлы, жаңы төрөлгөндөн кийин ушунчалык бир арыктайт эне, ушунчалык чачтары түшү баштайт. Ата болсочу ичинен сыздап, ошо балам мен жетпеген максатка ошо балам жетсин дейт. Бардык ата-эне ушундай. Мен кыйналган кыйынчылыкты ата-энем көрбөсүн дейт. Мына өзүңүздө балалуу болгондор, баласы барлар балдары үчүн ушундай аракет кылат. Ушундай бир күчтүү болсо экен, менден күчтүү болсо экен, мен көргөн кыйынчылыкты көрбөсө экен деп аракет кылып балдарыбызды окутабыз, ташыйбыз. Мынакей эрте менен бар туруп садикалы барып атабыз. Эрте менен канча жылдап ташып атабыз ошонучу садиктерге. Айына 8.000, 10.000, 5.000, 2.000 берип ташып атабыз ошолордучу. Бирок ата-энебиздин мындай эскерисинче ойлонуп көрөлүкчү. Биз каяктарга ташыдык? Ошентип жылдап бир жакшы жерлерге алып барып кызмат кыла алдыкпы? Жүрүңүз ата деп жетелеп алып барып өзүбүз тамактанган кымбат кафелерге кирип тамак алып бере алдыкпы? Айылдан чакыртып алып, тосуп алып, ошондой жакшы жерлерге алып кирип, курсагын тойгозо алдыкпы? Жок, андай кыла албай атабыз. Андай кыла албай атабыз, урматтуу жамаат. Энебиздичи азыр келебиз дагы өзүбүз эле чоңоюп калган сыяктуу, өзүбүз эле бир бар жокту аткарып аткан сыяктуу сиздер түшүнбөйсүздөр дейбиз. Түшүнбөй жатасыз дейбиз. Жок, биз ата-энелер балдарыбызды түшүнөбүз. Балдар бизди түшүнбөйт да. Себеби бир алым жакыл адамды түшүнөт дейт. Неге десе, себеби алым адам дагы жакылдык заманды, доорду басып өткөн да. Ошол баскычты басып өткөн. Ошон үчүн аны түшүнөт. Бул азыр ушул эмеде турат деп унчукпай кое берет да. Бул алымдын дооруну билбейт да, гана сиз түшүнбөйсүз дейт. Ошол сыяктуу эле балдарыбыз дагы өзүнчө ушундай дейт да. Мисалы биз дагы эле айтабыз, атам түшүнбөй жатат да дейбиз. Жок, түшүнөт. Себеби биз дагы ошол балабыздын дооруну басып өткөнбүз, биз дагы эле. Басып өткөнбүз. Биз түшүнүп турабыз. Бирок биз аларга тең элебейбиз да. Ушундай азыр, ушундай абалда турат, ушундай положенияда бул деп унчукпай коебуз да. Бирок ал түшүнбөй жатат деп ойлошу мүмкүн. Ошол кичинекейинде не жешини түшүнгөн, чулдырап сүйлөй албаган кичинекей баланы түшүнгөн ата-эне чоңойгондо кандай түшүнбөсүн? Мындай карайлы. Бул курсак ачыптыр же уйкусу келиптир деп курсак ачса чай нанны берип эмизе калатпы? Ошондой абалда түшүнүп аткан ата-эне кийин бул чоңоюп калса кандай түшүнбөсүн? Түшүнүп эле турат. Түшүнүп эле турабыз да. Балдар түшүнбөй жатат, жаштар түшүнбөй жатат да, ошондо балдарыбыз да, мындайча айтканда. Баласы келип атасынан сурайт экен да. Ата, сиздин күлгөнүңүз менен менин күлгөнүмдүн айырмасы эмне дейт экен да. Мен дагы күлөмүн, сиз дагы күлөсүз. Айырма эмне десе, атасы бир аз ойлонуп туруп айтат экен, балам,
Senin күлгөнүң, сен өзүң кубанганыңда, сүйүнүп кубанычка батканыңда сен күлөсүң дейт. Менин күлгөнүм, сен курсан болуп, бактылуу болгонуңда мен күлөм дейт. Көрдүңүзбү? Кандай сөз? Ошондой да биз бир бактылуу болгонубузда күлөбүз да. Бирок ата-эне баласы бактылуу болгонда күлөбүз да. Мындай карап көрөйлүк, балдарыбыз басып, же бир өнөр көргөзүп калса, биякта туруп биз күлөбүз го, сүйүнүп. Мындай болуп калыптыр деп биякта туруп алып күлөбүз. Туурабы? Балдарыбыз улар өзү кубанганда күлөт экен да. Биздин кубанычыбыз менен алар иши болот экен да. Ошон үчүн ушундай алим, хаким болгон жаратуучу Аллах Таала не кылды? Балдарга ата-энесине жакшылык кылышка өкүм берди. Буйруду да. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла, ата-энеңерге уф деген сөздү айтпагыла, ата-энеңерге жакшы көңүл көтөрө турган сөздөрдү айткыла. Ва хузлахума жанаха зулли минар рахмати. Жана экөөгө мээримдүүлүк канатыны төшөгүлө деди. Мээрим коюшубуз керек экен. Кичинекейибизде бизге кандай мээрим төккөн болсо, ата-энебиз карыганда дагы ошондой мээрим төгүшүбүз керек экен. Ошончолук чыдап, сабыр кылып карашыбыз керек экен. Бул балдардын ата-энесинин алдындагы милдети болуп атат. Көз өтүп кеткенден кийин анан айтат экенбиз: Раббирхамхума, эй Раббым, экөөнү рахматыңа алгын, экөөнү мээримиңе алгын, кама раббаяни сагира. Бул ата-энем мени кичинекейимде тарбиялаган болчу, тарбиялаган эле, ошо кичинекейимде тарбиялап жүргөндө мага мээримини төккөн эле. Эми сени Аллахым ошол ата-энеме мээримиңди төккүн деп дуа кылат экенбиз. Урматтуу жамаат, мына бүгүн айт күнү болуп аткандыгы үчүн ата-энебизди туугандарыбыз менен болгон, кошуна колоң менен, жора жолдоштор менен болгон бардык мамилелерди оңдоп алайлык. İçimizdeki kek bolsun, içimizdeki жаман көрүштүк болсун, араздашык болсун, кечирип салайлык. Андан эч бир пайда жок. Эч бир пайда жок анданчы. Андан көрө мусулмандык сыпатты өзүбүзгө алып келелик, урматтуу жамаат. Ушундай улуг айды, Алланын өкүмү болгону Рамазан айында орозолорду кармап, бекем бир өзүбүздү, нафсибизди тарбиялап, мынакей бүгүн айтта, майрамда өзүбүздү, көңүлүбүздү көтөрүп, бир кубанычта болуп турабызбы? Ушундай бир ата-энелерибизге дагы бардыгына кызматты аткарып, кечире турган инсандарды кечирип, мамилени улай турган инсандар менен мамилени улайлык. Араздашып жүргөн болсо, телефон чалып же голосовой болсо дагы жөнөтүп кечирип коесуз. Менден кетти катачылык деп коюш бул өтө утук болот да. Бар арабызда. Бул инсан ушундай инсанбыз да бизчи. Ошого эскертип тургула, бул эскертиштик момун мусулмандарга пайда дейт да. Ошого биз эскертебиз, биз сиздерге эскертебиз, сиздер бизге эскертесиздер. Себеби биз инсан унутабыз да. Инсан деген сөзү өзү араб тилинде нисянун деген сөздөн алынган дейт. Нисянун деген унутуп коюштук айтат да. Ошодон алынган. Биз унутуп калабыз. Унутсак дейт да. Унутуп кала беребиз. Барып азыр чаламын деп дагы бир нерсе менен алектен унутуп калабыз. Ошондой. Ошон үчүн бири-бирибизге эскертип турайлык. Бул адамда ушул унутчактык сыпатты дагы Аллах Таала бизге жаратып койгон да. Эгерде бул нерсе болбосочу, бул инсанда канчалаган кайгы капа бул дүйнөдүн жашоосунда өтө көп кайгы капа бар да. Жоготуулар болот, башка болот. Ошолорду эстеп отуруп инсандын жашоосу болбой калат да. Ошон үчүн биз аны унутабыз. Тагдырдан экен, Кудай Тааланын буйругу экен деген иман менен ага баш ийебиз дагы, ошону менен жашообузду уланта беребиз да.